ушул ыр жагынан, чыгармачылык жагынан тарбиялап жүргөн окуучум болчу, күйөө балам. Өзүм колумда иштеп, менин Сезим эстрада тобум бар, ошол жерде ырдап тарбияланган бала болчу. Анан бешинесине жазган экен. Экөө үй бүлө болуп. Кичинекейбиз, Малика кызым чоңой атат. Кызым чоңой атат, жакшы. Азыр үйдө эң авторитетибиз Канышабыз ошол. Баарыбыздар көзүн карайбыз, айтканын аткарабыз. Жакшы, сонун. Чыгармачылык жаатына келели, айтпадыңызбы, быйыл үй бүлөлүк жыл болду, жылан жылы. Жылан жылын мындай жалпы эле мындай бир баягы жыл аягында блокнотторун ачып, баары жыйынтык чыгарышат го. Сизге жемиштүүлүү жыл болдубу? Кандай жыл болду дегендейчи? Чыгармачылыктагы. Чыгармачылыкта ырларды жазып атабыз. Кызыма арнап Малика кызым деп, жан кызым деп тема коюп ыр жаздым. Андан сырткары дагы жазып атабыз. Биз көбүнчө азыр жакшылыктарда кызматта болуп калып атпайбызбы? Үй бүлөбүз менен, жубайым менен бирге күйөөлдарга арналган, келиндерге арналган ырларды жазып атабыз. Анан клип Москвага барып клип тартып келгенбиз. Азыркы учурда монтаж учуру жүрүп жатат. Азыр жарыкка чыгат буюрса жакында. Ыйладың неге аттуу чыгармам. Чыгармачылыкты буюрса 2026-жылы дагы күчөтөйүн деп атабыз, аракет кылып атабыз. Жакшы. Демек 2026-жылы дагы агайдан эң мыкты чыгармаларды угабыз. Сиз айтпадыңызбы, дептерди ачып, бул жагына 2025 кандай жыл болду деп, максаттар, пландар ишке аштыбы деп, эмнеге жетиштим деп жазып алып, бул жагына келе жаткан жылга дагы эмнелерге жетиш керек деп жазып пландап атабыз. Эми пландалган иштер орундалсын дейбиз агай. Бүгүн демек быйыл 2025-жыл улуу кызыңызды, тумуч кызыңызды турмушка узаттыңыз, дагы наристелүү болдуңуз, кыз. Анан демек дал ошол кыздарыңызга арнап сонун чыгарма жаратыпсыз да. Буюрса алдыда ошол чыгарманы угат окшойбуз агай. Эксклюзив болчу да, Келиңиз. Малика кызым, жан кызым деген чыгармамды сен аткарып берейин, Жакшы болот. Ага чейин эркин микрофон сунулуп. Эркин микрофон сунулуп, бир жаңы жыл менен жалпы көрүүчүлөрдү куттуктап коюңуз агай. Рахмат, урматтуу калай калк үйүндө жолу жумшак отуруп бизди көрүп аткан жалпы күйөрмандарыбыз, сиздерди ушу кирип келаткан 2026-жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Үйүңүздөргө жылуулук, нур, бакыт каалайбыз. Албетте үй бүлөңүздөр тынч болсун, ынтымак болсун. Үй бүлөдө маанай сонун болсо, жумуштарда дагы маанай сонун болот. Эң туура айтасыз агай. Кадырман теле көрүүчүлөр, бизде конокто жылдыздуу коногубуз кыргыз эстрада жылдызы, обоюнчу аткаруучу Эмил Балтагулов агайыбыз болду. Эми дал ошол айткан чыгармага баарыбыз биргеликте ортоктош болобуз. Келиңиз агай, сахнага чыгып бериңиз. Өзгөчө жан кызым деген чыгармасы менен. Каптап турганда шамал болдуң сен, жашообузга нур чачкан жамал болдуң сен. Бул жарыкка кош келдиң, ханышам мени, жылмаюуга чакырган адам болдуң сен. Менин жан кызым, жытыңдан кызым, маанайыңды көтөргүн жарыктан кызым. Көлөккөн кызым, берекем кызым, атасынын өзү го айркем кызым. Кудайым бизге кут кылды, сен эркем кызым. Айланчыктап